Мутарриф ибн Абдилла ибн Шихир. Мен ойлондум, жакшылыктын баарын камтыган эмне болду экен деп эстедим дейт. Жакшылыктын эшиги көп экен. Орозо, намаз, зикир көп. Карап көрсөм, бул жакшылыктын баарын камтыган бул Аллах Тааламдын колунда экен. Бул жакшылык Аллахтын колунда болгондон кийин ал нерсени мен сурашым керек экен. Анан ойлонуп көрсөм, бүт жакшылыктын баарын камтыган нерсе бул дуада экен деген. Айрымдар сурайт, бүт жакшылыкты камтыган эмне? Жакшылыктын эшиги көп. Бирок ушул бүт жакшылыкты камтыган нерсе бул дуа. Адам канча жакшылык ишти кылса да, бирок дуадан алыстап кете турган болсо, балелердин баары келе берет. Дуаны аз кылган адам көптөгөн ооруларга жолугат. Дуаны аз кылган, сажданы аз кылган адам көптөгөн жүрөк ооруларга жолугат. Дуа кылбай жүргөн адам бат эле текеберчиликке түшөт. Өзүнө таң калууга, бой көтөрүүгө, менменсинүүгө, адамдардын үстүнөн кароого эми санап бүтпөйсүң ооруларын бар. Ал эми адам көп дуа кылган сайын өзүнүн абалын билет, Аллахка муктаж экенин билет. Ошон үчүн карап көрсөм дейт, бул улуу имамдын сөзү. Көп жакшылык бар, бирок бардык жакшылыкты камтыган нерсе эмне экен десем, бул дуа турбайбы дейт. Эң жалкоо, эң алсыз адам бул ким десе, дуаны аз кылган адам. Кандай жакшылыктын үстүндө жүрсөңүз дагы билиңиз, ийгилик, тауфик Аллах Тааламдын колунда. Кайсы тараптан мыкты кыйын чыксаңыз дагы, бай болосузбу, тү болосузбу, акылдуу болосузбу, бирок Аллахка жалынып жалбаруудан алыс болсоңуз, сөзсүз ошол жакшылыгыңыз менен адам курuyт. Аллахтын жардамы болбосо, адам эч нерсе эмес, турбайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам күндө турганда эртең аламдын баары сага муктаж болуп турган зат. Мени көз ирмемчилик дагы өзүмө таштап койбогун деген. Антпесе курuyм деп атат Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Көз ирмем деген секундада